Адилет 35 жашта, ал 9 жылдан бери жылаңбаш жүргөндөн тартынат. Анткени чачынын дээрлик 50% түшүп калган. Мындай көйгөйүн чечүү үчүн атайын адиске кайрылып, чач трансплантациялоо үчүн кеңеш алууга келген. Баштагы маңдай чачтардын түшүүсү өзгөчө мырзалар арасында көп кездешет. Көбүнчө 30 жаштан өткөн мырзалар чачтары түшүп калган үчүн кайрылышат. Бул бейтаптыкы классический андрогенный аллопеция деп коет. Могу өйдө жактан чеке жагынан түшө баштайт, анан дальше төбө жакка чейин барып түшөт да. Бул бейтапка биз азырынча сразу эле операция ыкмасын предлагать этпейбиз. Биринчиден биз чачтын баш терисин обследованияны өткөрөбүз. Башында катуу түшүп баштады. Анан ар кандай доктурларга барып көрдүм. Ар кандай самындар менен, шампуньдар менен жууп көрдүм. Чуснок сүйкөп көрдүм. Перец сүйкөп көрдүм. Жардам берген жок. Бүгүнкү күнү чачты трансплантациялоо чачтын тыгыздыгын жана табигый көрүнүшүн калыбына келтирүү үчүн эффективдүү чечим болуп саналат. Азыркы учурда FUE жана DHI ыкмалары аркылуу чач эктирүү жүргүзүлөт. Чачы жок адамга ишенимди калыбына келтирүүгө бул жол эң ыңгайлуу деп эсептелет. Чачты трансплантациялоо жолдору Турцияда кеңири тараган, бирок акыркы жылдары Кыргызстанда да көп жасала баштады. Биз деле бирок Турциядан эч айырмабыз азыр жок. Анткени биз ошол эң акыркы технология, эң акыркы оборудованиянын баары бизде бар. Ошол эле берген гарантияларды биз деле бере алабыз. Точ эч айырмалыгы жок. Эми трансплантация чач эктирем, трансплантация кылат элем деп Турцияга барыштын эч кажети жок. Трансплантация болобуздун эң акыркы методу бул DHI метод. Бул жакта атайын технологиялар колдонулат. Ошондон улам приживаемость болобуз почти бир 100% болот да. То есть биз эктирген чач 100% өсүп кетет деген гарантиясы менен. Чач эктирүүдө донордук аймактан жеке чач фолликулдар баштын капталынан же арткы бөлүгүнөн алынат да чач жок жерге эгилет. Чачты биз деген желке тараптан алабыз. Желке тараптан алганын себеби желке чачтары гормон независимый деп коет. То есть алар түбөлүк чачтар. Өзүңүз деле байкасаңыз, жана адам чачы түшүп таз болгондо көбүнчө желке чачтар калат. Ошо желке чачтар түбөлүк чачтар. Ошон үчүн именно ошол чачтарды алабыз. 20% максимум 20%, андан көп албайбыз. Анан 20% чачын алгандан кийин деле артында чачы азайып калды дегендей деле көрүнбөйт. Ошол 20% чач жетиштүү болот. Маңдайына жакшынакай кылып жайып берип коебуз. Пересадка волос деген 1 же 2 этап менен өтөт. Бир күндө эгерде объем жана таз жери чоң болсо, анда 2 күндө бүтүрөбүз. Местный наркоз менен өтөт. Оорубайт. Мындай дискомфорт болбойт. Операция учурунда пациент сознанияда болот, музыка окуса болот, кино көрсө болот. Эми бул чач эктиргендин возрастной ограничениясы жок. Любой ар жаштагы адамдар кайрылат. Эми кимге болбойт деген өтө аз. Почти баарына эле болот. Кан оорусу менен ооругандарга болбойт. Онкология оорусу менен ооругандар болбойт. Анан кийин баш териси бир ооругандарга ар кайсы анда болбойт. Калган бүт. Даже сахарный диабетти азыр уже кылып атышат. Аталган ыкма менен чач өстүргөндөр 1 жылга жакын убакта чачтуу боло алышат. Элнура Кайнарбек кызы, Мырза Аманбетов, Замана студиясы.